Ушундай учур болду беле? Ата мындай өздөрүнүн оюн айтып, сизгечи жөн эле коебузбу деген учурлар. Мүмкүн жубайыңыз тарабынан же ар дайым колдоо. Жубайым, туугандар тарабынан, апам тарабынан көп эле айтылган. Туугандарыңды ойлобойсуңбу, балдарыңды ойлобойсуңбу деп. Апам мисалы мага ошентип жатып, сөзүн айтып жатып көзүм жан берген. Саясатыңды токтот деп 2005-жылы генералдый прокуратурадан Бакиев хапызынан алып койду. Анан эл көтөрүлүп кетти. Кайра восстановить эт деп руководитель администрация, президенттин администрация башы Дүйшөн Сыдыков элге барып, Аксыга барып түшүндүрүп барышып аны залог алып коюшту. Мен бияктан барып түшүндүрүп, мени ушу Бакиев менен иштеш деп кайра жабыштыргым келбей эле койсун. Мен иштешпейм аны менен. Себеби Бакиев 5 ай 6 ай иштеп Акаевден өтүп баратат деп элге түшүндүргөндөн кийин аксакалдар туруп айтты: анда сени Кудай билген турбайбы? Мен айттым да, Бакиевдин деле тагдыры Акаевдикидан кем болбойт. Экөөбүздүн уруш ошодон кетти. Балдарыңды тый. Муну мынтип атат, тигинтип атат дегенден анан алды эмне үчүн менин балдар менен аңдып туруп алдың деп ошодон кетип атам. Ушундай болду деп элге түшүндүрүп айтышка туура келди да. Дүйшөн Сыдыковду аякта бошотушка туура келди. Кое бергиле бул кетсин аксак. Мен ошолордун меткенин апам ооруп калды деди, үйгө барсам ушинтип айтты: балам, саясатыңды койбойсуңбу, токтотпойсуңбу? Мына үйдөн куш деп жүрүп 6 киши атылып өлдү. Ачкачылыктан өлдү. Ондогону жарадар болду, 20 жарадар болду. Ушулардын азабын тартасың эми. Дагы эмнелер болот келечекте? Сен жалгызсың, сени колдогон киши жок. Кызматка келгенде колдойт да, карапайым эл урук тууганың колдоп атат. Белдери ошол эле башка жактын эли унчукпай атканда сага эле керек. Кыргыздын жери, бүтүндүгү, шуну койбойсуңбу деп жатып, анан ушинтип жатып, мага ошо кой, балдарың мынакей иштен айдалып атат, келиндериң эч жакка кылбай атат, ушуну токтотпойсуңбу, андан көрө жөн эле иштебейсиң деп. Билем сен любой жерде иштей аласың деп. Анан мен айттым: апа, ошондой кылайын, адвокат болуп эле иштейм деп жатып. Апам ошентип жатып өткөн. Аялым айтат, туугандарым айтат, аксакал туугандарым бар, агаларым бар, баары эле айтат: эми болду да, токтотпойсуң деп. Классташтарым да айтат: эми болду деп. Мына азыр акталгандан кийин жакында эле үйгө келишип баары айтты: эми 70-ке чыгып атасың, болду сен токтотпойсуң. Эмнеге токтотпойсуз? Эмнеге токтото албайсыз? Токтотоюн эле дейм, бирок сен мына монтип чакырып атасың. Башка журналисттер чакырат, суроо берет. Анан менин принцибим ушундай да. Кичинекей мен унчукпай коюу укугум жок.